Ачуусуну жуткандарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Кыямат күнү man ka'zamal ghayb wa huwa al-qadirun ala yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah. Kim özünün açuusunu jutsa, al açuusunu çıgarганга kudreti жетип туруп, бирок açuusunu jutup койсо, чапса чаап алат, акырына чейин барса бара алат, соттосо соттон утуп алат. Өчүнү алса толук өчүнү ала алат. Бирок мусулман бир тууганым экен. Мен Алладан корком. Мен дүйнө нерсе эмес, мага акырет керек деп туруп, ачуусуну жутуп кое турган болсо, кудрети жетип туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах таала кыямат кайым болгондо ушундай бардык адамдардын алдында ал пендени чакырат дейт. Чакырып туруп бейиштик хур кыздарды, үрлөрдү тизип туруп, ошонун каалагасыны тандап, бейишке кирип кеткенге Аллах таала мүмкүнчүлүк берет экен. Дүйнөдө мына өзүңдүн ачуулуңду, өзүң каалооңду каттуу тизгенини бекем жүгөнүнү бекем кармадың, эми каалаганыңды кыл эми бул жакта депчи. Ачуулукту жутуу бул урматтуу тууган, бул эркектик болчу. Ачуулукту чыгарып алып туруп бирөөнүн көзүнү көгөртүп, бирөөнү чаап одара коюу бул эркектик эмес. Ачуулукту жутуу бул азаматтуулук, улуулук ачууну жутууда. Куранда Алла такыва адамдарды эмне дейт? Такыва адамдар биринчи сарптайт, коркпойт, батыр. Коркпойт. Bizde o sarttoo бар. 10 сомду сарттасак, садака кылдык да көбөйөт турабы, сооп берилет. 10 эсе көбөйөт, жок дегенде. Алла айтат, калган юзаифу лима яша, калаганга Алла көбөйтүп берет, 10 менен эле чектелбейт. Бирок жок дегенде Алланын базары, Алланын эсептешүүсү 10дон башталат. Алла үчүн деп берген болсоңуз 10 эсе кайтат. 10 сомду берсек көбөйөт. 100 сомду берсек көбөйөт. 200 сомду берсек көбөйөт. Бирок $100 берсек, бизде көбөйбөйт да. Бирок 10 сом болсо бере алабыз, бирок $100 колуңа чыгып калган болсо, акырын салып коебуз да, майданагын издейбиз да. Аллах таала көбөйтүп берүүчү зат. Албетте куллал бас дейт, яны толугу менен өзүбүздү колубузду жайып ийип, анан кийин башыңарды кармап отуруп калбагыла деп Куранда айткан. 100% берип салып деле, алды аркабызды карабай отуруп калуу деле болбойт. Бирок момун адамдар, такыва адамдар кандай экен? Алар кембагалчылыктан, жокчулуктан коркпойт да, кыйынчылыкта дагы, жеңилчиликте дагы, барда дагы, жокта дагы кайрымдуулук кылышат. Бир. Экинчи, кадиминал гайз, ачуулугуну жутат. Ачуулугуну басышат. Үчүнчүсү, вал афина анин нас, адамдарды кечирип салат экен. Бул ачуулукту жутуудан дагы үстөмүрөөк. Жутуп койдуң, ачуулугуну бастың, бирок жүрөгүңдө калып кетти да. Bir gün мен сага көрсөтөм дедиң. Күн келет дедиң да. Ачуулуңду бастың, себеп сени күчүң жетпейт болчу. Ачуулуңду бастың, адамдар көрүп турат деп туруп басып койдуң. Кой эмне болуп кетет деп, үй бүлөм бар эле, башкасы бар эле, башкача бир обстановкада турдум эле деп ачуулугуңду басып койдуң. Бирок момун адамдар андай эле эмес экен, афин анинас ачуусун басып, жүрөктөн кечирип дагы салат алар дейт. Жүрөктөн кечирип салат экен. Буга эң чоң мисал болуп биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам канча жыл кылган кыйынчылыктарыны бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечирип туруп, сиз менен бизге кыяматка чейин үлгү болуп кетти да. Меккеде элестесеңиз канча кыйналган, ичке таш байлап жүргөн, ачкачылыктан эч ким мамиле кылбай койгон, 4 жылга жакын блокадага алып койгон, соода саттык аласа бересе эчтеке жок, ачыкка жашоо өткөрмөй. 13 жыл таш бараң менен, сөз менен, жаман сөздөр менен, ыплас сөздөр менен, болбосо ал пайгамбар эле бир дуа менен асман жерди ал жак бул жак кылып коет эле. Ушу 13 жыл кыйналды, чыгып барып Мединага барды. Мединага барып дагы жүрөт. 61 жашка чыкканда кайра Меккеге келди, 8-хижри жылы. 61 жашында келип меккеликтер колго түштү. Анын арасында толтур адамдар бар эле, пайгамбарга касташкандарчы. Бирок ошолордун бардыгын айтып койду, ла тасриба алейкумул яум, бүгүн силерге эч кандай өч алуу жок деди. Жемеле дагы жок деди. Тасриб, жемеле, мындай жаман көрүп, мурдакы болгон окуяларды козгоп, мурдакы нерсени сасытмай, мындай дагы жок. Болду, жүрөктөн кечирдик, бардыңар азатсыңар, кете бергиле деп жүрөктөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечиришти үйрөткөн да туугандар.